Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Чүй облусундабыз, Жайыл районунда Петропавловка деген айылга келдик. Мына ушул кородон сатыла турган көп нерселер бар экен. Сиздерге маалымат катарында жеткирип коелу. Бул Болот байкенин койлору. Мынагу канча кой бар ушул жерде азыр? 40 баш кой. Ушулардын эркек козгочкорлору бар. Анан тиякта тууган күзгү төлдөп аткан койлор бар. Амойто кочкордон чыккан 40 баш койлор бар. Козгочкорлордун баасы бар. Мына койлорду болсо баалары келишимдүү. Тагыраак айтканда бирди алабы, экини алабы, же ушунун баарын келип сатып алып кетеби? Кыскасы, бул мындай интернеттен эмес, жекече ээси менен чалышып, же келип тандап сүйлөшө турган нерселер. Мисалы, мына койдун баасы башка байкелер. Анын аркы жагындагы койдун баасы башка. Бирөө келет бою 90 алышы мүмкүн, жалаң бою чоң. Бирөө келет жалаң светлый. Ушундай да, бирөө келет жалаң боозугу жакындаган кой алышы мүмкүн. Айтор ушундай. Кыскасы, муну келип туруп, келишип сүйлөшөсүздөр. Ушул кородон мына ушул каалаган коюңуздар сатылат. Келип туруп көрүп, содалашып ала бересиздер. Мына койлор бири да сатылып элек, брондолуп элек, туурабы? Бол, сатылып элек экен. Баягы келгенден кийин сатылып кетти деген сөз болбойбу деген да. Жок. Булар сатылып элек, Мисалы, кому как, мына койду алышыңыздар мүмкүн. Жашыл бирка, мына светлый кой экен, бир аз арыгыраак. Болот байке, быйыл койлорду поляга жайып атам дедиңиз, а? Поляга жайып атат экен, койлору арыгыраак экен быйыл. Семиргенде башкача болот. Жана кашынган кой светлый экен, Мисалы, мына койду алышыңыздар мүмкүн, туурабы? Ушундай да айтор сиздерге. Мисалы, мына кулактуу кой. Келип көрө бересиздер, күн аябай бүркөө мондай. Жанынан келсеңиздер өңдүү болот койлор барычы. Эми сөөгүттөрү чоң, ар кандай линиядагы койлор байкелер. Сиздерге кыскача түшүндүрүп бердик. Кыскасы, койлорду келип жеринен содалашасыздар. Азыр ушулардын эркек козгочкорлорун көрсөтүп коелу. Ошолорду чыгарабыз азыр. Койлорду көрдүңүздөр. Булардын баалары келишимдүү. Кыскасы келип сүйлөшө бересиздер. Ушул жактан чечишесиздер. Эми бооз алган киши утат дейт го байкелер. Бооз эртең эле барып туу берет да, кочкорго расход жок болот. Мисалы, мына азыр мына эркек козгочкорлор чыгат бул жактан сатыкка. Мына ургачылар көрдүңүздөр, ушулардын эле кандай сонун ургачылары бар, Машалла мына. Келип сүйлөшүп, баарлаша бересиздер. Мына ургачылар сатылбайт. Мына эркектери сатылат. Анан козулуу койлор бар, ошолорду да көрсөтүп беребиз. 9 баш козгочкорчиктер бар. Мынагу мойнуна ошейник байланган Гулливер линия, Арнольдтун баласы. Калганы бүт бары Кораблевский линия экен. Тагыраак айтканда, булардын атасы чоң кочкор Корабльдин небереси болгон экен, 4,5 айдан жокорку козулар экен. Эми көрүп турасыздар, аябай деле жашы чоң козгочкорлор эмес. Мына күн бүркөө. Жанына келсеңиздер көрөсүздөр го. Ушундай жаш коз алып багам десеңиздер, көрүңүздөр. 30 000 сомдон башталат экен баалары. Андан жакшылары андан дагы көтөрүлүп кете берет. Чалып сүйлөшөсүздөр. Жаш козгочкорлор. Энелер жанагы койлор байкелер. Азыр койлорду көрдүңүздөр. Куйруктарын караңыздар. Ары жагын, бери жагын карап, жаккан болсо, WhatsApp'тан скриншот кылып таштасаңыздар, ээси менен сүйлөшө бересиздер, 30 000 сомдон башталат баасы байкелер. Мыналар болсо ушул эле коробдун ургачы козулары. Булар сынакка. Мо койду алам десеңиздер, мына койлордучу. Ошолор үчүн мына ургачылары деп көрсөтүп атат. Тоспойгула. Мына ургачы козулары быйылкы. Булар сатылбайт. Эми сатыла тургандарынын мурда эле саткан. Жазда билесиздер, тандамай $1000 деп бир жол чыгарган. Бул сатып калгандар, Кийин туулганда. Көрдүңүздөр. Бирок мыналарды караңыздар, кандай сонун козулар, Буларды сатпайт экен. Биз өзүбүз дагы төл кылып алып калабыз дейт.
Бул жерде Шарпейдин неберелери да бар экен. Азыр Шарпейдин баласы бар, Кочкор. Аягында көрсөтүп коебуз. Шарпейдин түздөн-түз эң акыркы балдардын бири. Шарпейдин баласын алам дегендер болсо, чалып байланышып көрөсүздөр, Кайсы? Мына болбу, Кайсы, мына мени караганбы? Мына башы аппак болуп турган ушул экен. Шарпейдикинен. Мына козулуу койлор. Күзгү төл байкелер, Бул жактан дагы келип козулуу койлорду алсаңыздар болот, буйруса. Сатылат. Мына кээ бирлери эгиз экен, Мындай красавчиктери бар экен ичинде мына. Мында козу кочкорлор. Булар уже полный Шарпейденби? Булардын баары Шарпейден экен. Шарпейдин эң акыркы баласы сизде эле, Азыр ошону да көрсөтөбүз байкелер. Булар да келишимдүү. Кыскасы койлорду да көрдүңүздөр. Козулуу кой алам десеңиздер, кана келип көрүңүздөр. Мына шагылдын үстүнө чыккан кой да мыкты экен, Байкадыңыздар, куйругунун разрези да жакшы, кулак баштары да жакшы. Ана мына кой. Көк бирка. Бул да катуу. Акырын. Мына койлор. Ушулар кыскасы бүт баары келишимдүү. Келсеңиздер ушулар сатыла берет. Корого келип, мисалы 3 кой, 4 кой тандап аламын десеңиздер, келип тандап ала бериңиздер. Ар биринин баасы ар кандай. Тагыраак айтканда азыр баалар келишимдүү, келип содалашып, мындай катуу содалашып алсаңыздар да болот байкелер, Сүйлөшө бересиздер. Бул болот байкенин коробусунда бүт баары. Мына Шарпейдин эң акыркы баласы, ушу болот байкенин коробусунда калган азыркы жаш ургач козулардын атасы мына ушул. Анан чоң ургач козулардын да экөөсүн көрсөттү. Мындайча айтканда өңдү берет экен, Светлый кочкор өзү дагы. Буйруса бою канча шефим? Бою 98. Жашы? Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш, 2 тиште. Акырын 4 тишке өтөт экен, буйруса. Бул арык экен, аз кочкор. Арык койдо жүрдү. Койдо жүрдү. Поляда эле качырдыңызбы, койлорду? Машалла. Койдо жүрдү. Анысында немен козун жакшы таштайт. Разрездерди гайы жакшы разрез менен таштайт козуларды. Аз кичинекей козуларды эле көрдүм. Бул эң фишкасы кандай? Свет береби кандай? Свет берет, Жүнү жүн деле кыл жүн. Жүндөрү мондай жүндөр экен, Көрдүңүздөр? Негизи ургачы жакшы берет. Жүнү афгандыкындай таптаза жүн экен, Ургачын. Мындай өңү дагы афгандыкындай экен, байкадыңыздар? Свет. Энеси Ландрастын кызы да. Ого, двойной свет экен анда, Энеси Ландрастын кызы, аты Шарпей. Ландрас өзү светлый кочкордо. Энеси да светлый. Ошо. Бул светти Ландрастан алган экен да. Кулактары канча болот экен? 20-21 ушундай болуш керек. Ченегенде 21 ченегенде. Болду. Кимде ким Шарпейдин эң акыркы баласын алам десе, мунун баасы да келишимдүү. Келип көрөсүздөр, келсеңиздер ушул жерде козуларын көрсөтөт. Байкелер. Анан кийин өзүңүздөр сүйлөшүп, келише бересиздер. Ушул жерде ургач козулар да бар экен. Эми Внучка Шарпея деп кийин Светлый, мына өзүндөй чистотасы жакшы ургачлар болсо, буйруса кийин дагы жакшы балаларга сатсаңыздар болот. Же ушунун кыздарынан кийин башка кочкор коюп, жакшы козуларды алсаңыздар болот. Андан энеси Шарпейдин внучкасы деп ошо жаш козуларын, ушудан төл алып калгандан кийин ошонун ургач козуларына дальнейший Шарпейдин линиясын кууп кете бересиздер. Мына ушундай. Эми симпатиясы жакшы экен. Бул Кара-Балтанын күн чыгыш тарабында Петропавловка деген айылда, тагыраак айтканда Кара-Балтага жакын жерде. Ушул корого келсеңиздер, жаш ургач козулар, чоң козулар, эркектери да бар. Анан койлор